Assalomu alaykum, urmatуу заманбап мугалимдер жана устаттар. Барыңыздарды бүгүнкү видео сабагыңызда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Урматтуу мугалимдер, бизден сиздер сурадыңыздар, кантип билим булагы, ай билим программаларын рабочий столго жайгаштыруу боюнча. Биз сиздерге азыр ушул боюнча кызыктуу бир видео сабакты даярдап жиберип жатабыз. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Албетте ушул усулдарды колдонуп, жакшы натыйжаларга жетишиңиз. Биз азыр мисал үчүн мына көрүшүңүз мүмкүн. Мисал үчүн Google Chrome'га киребиз. Google Chrome'га кирип, билим булагы деген сайтка киребиз мына. Кайрадан кирип көрсөтөйүн, билим булагы. Билим булагы сайтына киребиз. Ушул билим булагы сайтын биз азыр сиздер менен рабочий столго кантип чыгарабыз? Бул үчүн биз эмне кылабыз? Ушул сайт ачылды, сайттын бурчунда эң жогорусунда кээ бирлерде 3 точка турат, кээ бирлерде ушундай илеп белгиси турат. Астындагы 3 точка эмес, үстүндөгү 3 точкага басасыз. Же болбосо илеп белгиси турат. Ошого бир жолу басабыз, мындай окно ачылат мына. Көрүшүңүз мүмкүн. Мындай окно ачылды. Эми биз бул жерде дополнительные инструменты дегенге киребиз мына. Дополнительные инструменты. Бир жолу басабыз. Андан кийин создать ярлык деген чыгат мына. Создать ярлык. Бир жолу ошону басып коебуз, создать ярлык. Андан кийин создать дегенди басабыз мына. Бир жолу басабыз мына. Эми биз свернуту бир жолу көрөйүк. Билим булагы мына. Көрүшүңүз мүмкүн. Мына билим булагы рабочий столго түшүп калды. Азыр биз бир жолу бассак, билим булагы ачылып кетет. Мына көрдүңүзбү? Билим булагы ачылды мына. Ушундай кылып, сиз дагы негизги рабочий столго коюп алсаңыз болот. Ай билимди дагы, билим булагыны дагы ушундай кылып, мисалы, ай билим сайтын ачабыз. Андан кийин ай билим сайтын дагы ачып, окейди басабыз. Дагы сайт ачылгандан кийин мына көрүшүңүз мүмкүн. Сайттын эң жогору бурчунда кээ бирлерде 3 точка, кээ бирлерде илеп белгиси бар. Ошону бир жолу басабыз, андан кийин дополнительные инструменты, андан кийин создать ярлык. Бир жолу басабыз, андан кийин создательты басып коебуз мына. Аз гана күтөбүз, мына свернуту бассак, билим булагы дагы мына рабочий столго түшүп калды. Бир жолу бассаңыз, билим булагына кирип кетет өзүнө. Мына. Бул сиздерге жаңы бир маалымат болду. Албетте ишиңиздерде ийгиликтерди каалайбыз. Кандай суроолор болсо дагы бизге байланышка чыгышыңыз мүмкүн. Биз колдон келгенче сиздерге жардам беребиз. Сиздер менен бизде 2 гана видео сабагыбыз калды. Бул Telegram менен иштөө жана KineMaster видео монтаж программасы. Албетте бул программаларды дагы сиздер менен үйрөнөбүз. Бул программалар 3 февралга чейин үйрөнүп бүтөбүз. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки видео сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр.